Токой менен арзаныраак, бирок ал биздин токойдой эмес. Джунгли. Джунглиге алып барып алушокка жаан жаадырдык. Мисалы үчүн 5-6 машина улам кайталап жаан жайт. Айда чыгасың? Кудай буйруткан күнү Америкага жетемиз. Эң кымбат кино ушул болду. Экинчи жол кайык менен, кымбатыраак, бирок эртерээк. Америкада акча бар, бирок бакыт жоктой сезилди да мага. Негизи элечи. Нелегал тасмасы бар, мигрант бол, эптеп кыйналасың, бирок Америка жет деген жөнүндө эмес. Нелегал андан кичине тереңирээк. Султан, биз азыр 30 саат токтобой жол жүрөбүз. Ay, yo tengo una familia. La encontré en el río. Yo me garantiza que no voy a tener problema. Нелегалды акташ үчүн мен Орто Азия аймагында кинотеатрга 400 000 киши алып келишим керек. Руслан мырза, мына нелегал тасмаңыздын бет ачары болгон турат. Азаттык үчүн дагы бул абдан кызыктуу тема, анткени биз бир канча жылдан бери, бир канча ирет ошол Мексика аркылуу АКШга барган кыргыз мигранттар жөнүндө материалдар даярдап келгенбиз. Мындан улам адегенде эле сизге суроо, эмне үчүн бул темага кызыктыңыз? Эмнеден улам тасмаңыз дал ушул маселени козгоду? Негизи бул тема боюнча мага Эмил айтып калды. Байке ушундай сонун бир идея бар эле, тартпайлыкпы деп бейиш тартып аткан учурда. Анан ойлонуп көрүп, ал жакта биринчи идеяны укканда идея жакшы болчу, бирок финалы айттым да, анан биз ушул жолду үндөгөндө реклама кылгандай болуп калат окшойбуз. Жөн эле коелу деп, анан башка ишке киришип атканбыз. Анан ошентип жүрүп эле бир күнү башкача бир идея келип кетти. Эми аны айта албайм, анткени кинону. Спойлер болуп калабы? Кинону мындай эме кылып салабыз да, ачып салабыз. Анан бул эми нелегалдардын басып өткөн жолу толук ошол жөнүндө эле гана эмес да, кино. Кино негизги эле азыркы ушу мекен жөнүндө, бири-бирибизге болгон мамиле жөнүндө да, эң биринчи ирет. Анан мен дагы көп изилдедим. Изилдеп, ошо сиз айткандай Азаттыктын көп материалдарын көрдүм. Казакча версиясында да бар экен, кыргызчасында да өтө көп экен. Өзбекчеде чыгар. Өзбекчеде дагы, өзбекчесин мен көрө алган жокмун. Анан ошол жактан дагы көп илхом алып, бизге аябай жардам берди да. Анан биз ошол басып өткөн жолду ийне чибине чейин изилдедик. Мен мисалы үчүн бир 30-40 киши менен сүйлөштүм го. Кадимкидей отуруп алып эле, анан бүт бир жол карасам бир киши менен 8 саат сүйлөштүрмүн. WhatsApp'тан отуруп алып. Өзүмчө анын окуясынан кирип кеткенсиң. Анан эми бул бир адам басып өткөн жол эмес, бул көп адамдын басып өткөн жолу, бирок ар бир нерсе чындык бар да, ар бир эпизоддо. Чыныгы окуяларга негизделген Чыныгы фильм. окуяларга негизделген. Анын негизги максаты эмне деп ойлойсуз? Тасман көрүүчүсү ким? Тасман көрүүчүсү негизи эле бул биринчи ирет биздин эл, коңшу элдер, ошо Мексика аркылуу кетейин деп аткан негизи эле бүкүл элдер. Бул эми лотерея экен да. Кээ бирөө бар, оңой өтүп кетет экен. Анан досторуна айтат, эл журтка айтат, башкалар ишенип алып, кээ бирөө ошентип жакындан ажырагандар бар, ден соолугунан ажырагандар канча. Анан бул эң биринчи ирет ошо жолду мындай чындыгын көрсөтүп берели дегенбиз да. Бул фильм мен билгенден Латын Америка өлкөлөрүндө тартылды, бир канча өлкөдө тартылды. Эгер тартуу иштерине да токтоло турган болсок, анан сиз ошол фильмди тартуу учурунда дагы Борбор Азия дейбизби, анын ичинде кыргызстандык мигранттардын АКШга, Америкага карай басып өткөн жолуна өз көзүңүз менен куа болдуңуз да. Бул канчалык реалдуу көрсөтүлөт фильмде? Анан сиз кандай бир ойго келдиңиз, таянакка келдиңиз? Жок, биз чындыгын айтканда биз ошол жакта мигранттарды кездештирген жокпуз. Аны көргөн жокпуз. Мен бир гана бул даярдык көрүп атканда сүрөтчүлөр эме тарабынан ошо жанагы басып өткөн адамдардын видеолорун көрдүк. Алар кээ бирөө мага өзүлөрү салган, сүрөттөрүн салган. Ошол себептен биз бардыгын түзөп, даже жолу, мисалы үчүн жолу аяктагы кызыл топо экен. Ошо кызыл топо ошондон бери бүт байкап, ошого жараша биз чыныгы кылып. Мындай болду да, мага бир жакшысычы. Мисалы үчүн буга чейин кино тартканда биз оңдоп түздөйбүз, кадрды коозу кылганга аракет кылабыз,
ар бир жерин үй кооз, тиги кооз депчи. А мында болсо баардыгы чындыкка жараша болуш керек. Кооз эмес, жашоодогудай. Мисалы үчүн актерлордун кейпи кеткен. Отуруп алып жанагындай грим деген нерсе жок. Анткени чындыкты көрсөткүбүз келди да. Анан ошо басып өткөн жолун биз басып өткөн жокпуз. Биз ошону чагылдырыш үчүн өзүбүзгө, бирок эми мен бияктан группаны алып бардым, тартуучу топту. Казакстандан тартуучу топ актерлордун курамын алып бардым. Мен аларга эми мен жоопкерчилик мойнубузда болгондуктан биз ал жолду кайталай албайбыз да. Бирок биз ошол жолду өзүбүз түзүп чыгабыз. Ошол себептен дагы бюджетибиз аябай чоң. Канча? Эгер сыр болбосо. Азыркы тапта 700 миңден ашып кетти да. Бул сиздин буга чейинки фильмдериңиз менен салыштырмалуу чоң бюджет. Эң кымбат кино ушул болду. Биз ошо джунглиде ошокто жашаш керек. Ошол жакта басып өткөн жолдун баарын, мисалы үчүн биз өзүбүз жол салышыбыз керек джунглидечи. Анан джунглиге алып барып алып ошока жаан жаадырдык. Мисалы үчүн 5-6 машина улам кайталап жаан жайт. Ошонун баарын ылай кылабыз. Анан биз тартып аткан өлкөлөрдө дагы кыргыздарда иштей албайт экен, сөзүн ачыгы. Эң көп дегенде 8 саат 45 мүнөт. Анын ортосунда түшкү тамакка 1 саат. Мындай бизде шамдагай ыкчам иштебейт экен. 16-17 саат экен. Жеткенге чейин. Жеткенге чейин эле да. Ал да кымбат экен ошол себептен. Бирок эми мен ойлойм бул карьерамдагы азыркы учурда эң мыкты тасма болду деп айта алам да. Мен деле өзүм көп тасмаларымды жактыра бербейм, бирок өткөндө текшерип көрдүк. Бир учурда мындай балдарды карап ушунун баарын тарттыкпы деген да ой келип кетет экен. Унутуп каласың да. Аябай эле көп эмгек кетти да. Сиздин оюңузча АКШга ошончо кыйынчылыкты кечип өткөн, билбейм, басып өткөн мигранттарды АКШга эмне жетелейт? АКШ кыялыбы? Биздин тасмада ошондой бир сахна бар болчу, бирок ал кирбей калды да. Анткени мындай орду жок болуп калды, бирок биринчи жытканда ошондой сахна бар болчу. Кыргыз менен казак жолугуп калат да. Анан айтышат, тиякта журналисттер келиптир. Аябай бооруга тепкен окуяны айтсаң, сени эртерээк ошо журналисттер менен жибербей экен депчи. Айтат, сен өлкөңдү жамандабайсыңбы дейт да. Антип айтат, мен эмнеге жамандайм деп, сен жамандабайсың десечи. Мен да жамандабайм дейт да. Анда экөөбүз тең жүр жамандайбыз деп барат да. Анан журналисттер айтат да, силерде согуш болуп атабы өлкөңөрдө депчи, мында качып келипсиңер десе, тиги карап калпайт албайт да анан. Жок дейт да. Анда кылмышкерлер мындай көчөдө барып эле уурдап, эме кылып, акча талап кылып, тоноп, ушинтип атабы, дайынсыз жоголгондор көппү дейт да. Жок дейт да. Жок, ушунчалык жакыр жашап, нан жок, эме жок, мындай күнүнө $1 жашап ушундайсыздарбы дейт да. Анан жок дейт да. Журналист карап турат. Анда эмне келдиңер дейт да. Анткени ал жолду качкандар, мисалы үчүн эми чындыгында Венесуэла деген өлкөлөр, ошол эле Гондурас, жана Эквадор дегендер эми аякта жагдай өтө оор. Ачкача. Кылмышкерликтин деңгээли өтө эле. Мисалы үчүн Венесуэлада эртең менен ал полицейский, кечинде келип формасын чечип, кечинде ошол пистолети менен барып киши турат экен. Айла жоктончу. Эми чындыгында кооптуу өлкөлөр да. Анан ошону салыштырып келгенде көбү дагы мындай карап, анан мен деле ошол суроого жооп бере алган жокмун да. Дагы деле түшүнүксүз. Ошо неге мен оюмча оңой көрүнөт. Биринчиден мен сураганын баарынан сурадым. Америка десе эле барсаң эле проблемаң чечилип кетчүдөй. Анан 1-2 бутуна турган кишини көрүп эле элдин баары ошондой турду экен дегендей да. Азыр эми кино жаатында деле ошондой го, 1-2 кино окуш болуп кетсе, деп эле канча киши күйүп кетип атат. Ошондой эле да, бул делечи. Бул эми АКШ темасы сиз үчүн алыс эмес да. Ооба. Азыр мынакей бул жакта салам Нью-Йорк, көпчүлүк үчүн сиз ушул тасма аркылуу дагы таанылсаңыз керек, мен билгенден. Бул фильм менен салыштырганда бул тасмада эми АКШ сенин максаттарыңды оорудатышы мүмкүн эгер сен аракет кылсаң. Билбейм, дараметиңди көрсөтө алсаң деген бир месседж болчу да. Жок, ал кезде эң башкы бул билдирчү ой, бул тасма салам Нью-Йорк боюнча.
алыстан ырыскыңды издебе, алыска чыгам десең билим үчүн чык, анан мекенге кайтып кел деген болчу да. Анан ошо билимиң менен мекенге келсең, сен АКШдан да укмуш жашайсың да негизи. Бирок муну көрүп деле көпчүлүк Америкага барам дегендер болсо керек ал кезде. Ал кезде бирок ооба көпчүлүк Америкага барам. Эми жөн гана Америкага барам деген ой болгон эмес. Эми азыр кандай? Англисче үйрөнбөй туруп Америкага барам дегендерди мен чын айтсам түшүнбөйм. Салам Нью-Йорктон кийин көбү биринчи англисче окуду. Андан кийин көп киши жазды. 4-5 адам жазды. Мен Колумбийскийге өттүм деп. Мен да жакын эле досум магистратурага өттү. Анан өзү да жазып атпайбы, ошентип мен таң калдым. Канча адам мисалы үчүн окууга деп үндөгөндү, түшүнчү адам түшүндү. Ошол себептен да мен көрсөттүм го. Кандай адам кыйналат аякта биринчи барганда. Азыр эми нелегал тасмасы менен ортодо 10 жылдан ашыгыраак убакыт өтүп атат. Кайра эле АКШ темасына бир аз барыбир өттүңүз дегендей, анан ушул аралыкта АКШдагы мигранттын, АКШда кыргызстандыктын образы сиздин пикирде өзгөрүптүрбү? Сиз баягы фильм тартуу учурунда байкаганыңыз. Азыр негизи эле АКШдагы жагдай карама каршы. Аябагандай 90 даражага өзгөрдү да. Американын калкы да аябай өзгөрдү. Америкалыктар мисалы үчүн мурун чындыгында күлүп жайнап мындай аларга кызык болчу да, кайсы өлкөдөн келдиң, эмне деп мындай. Азыр болсо негатив көп чындыгында. Мен өткөндө бир жыл мурун барып келдим. Аябагандай эле өзгөрүүлөр болуптур. Анан азыркы ушу болуп аткан учурда мен ойлойм, бир ал жакта да бир чоң бир кандайдыр бир чоң бир терс окуялар чыгып кетиши мүмкүн экен да. Анткени бөлүнүп жарылып деген көп. Чындыгында бир өлкөдө жашап эле 2 лагерь, 3 лагерге бөлүнүп калышыптыр. Ошону мен кадимкидей сездим. Анан Америкада акча бар, бирок бакыт жоктой сезилди да мага. Негизи элечи, канчадан бери эле. Нелегал тасмасы бар, мигрант бол, эптеп кыйналасың, бирок Америка жет деген жөнүндө эмес. Нелегал андан кичине тереңирээк. Келип көрүш керек. Ал мыйзамсыз мигранттарга чакырык эмес. Жок. Ошон үчүн биз эң биринчи 8 март күнү Чикагодо биздин кыргыз мекендештерге көрсөттүк. Эң биринчи ушу биздин мекендештер өтсүн деп. Анын ичинде көрсүн деп. Анын ичинде ушул жолду басып өткөндөрдүн көбү келди. Анан көбүнө бул эми мындай кээ бул мындай травматический мындай тажрыйба болуп калыптыр да. Триггер тепти го. Кээ ошону даже кээ балалы дейт, кечке ыйлап отурду дейт. Мындай эми Токойдо кетип бараткан жерин көрсөдө эле ыйлап отурду дейт да. Байкуш аба кыйналган окшойт дедим. Баары айтты, мындай деп айтты да, мага түшүндүргөнүм. 80% ошондой болгон деди. Эми көркөмдөйбүз да биягынчы 20%. Бирок киного 100% берем деди, мен ошого ыраазы болдум да. Биз ошолор басып өткөн жолду биз көрбөй, билбей туруп, башыбыздан өткөзбөй туруп, ошондой деңгээлде чагылдырган үчүн мен сыймыктанам да. Сиздин тасмаларыңызда деле актерлор сиз буга чейин иштешкендер басымдуулук кылат да, эч болбосо башкы ролдордо. Акыркы ирет мисалы бул Тредсте абдан талкуулар болуп атты, балким сиздин да көргөнүңүз бар чыгар. Кыргыз киносунда мурдагы жүздөр эле кайра эле чыгып атат, жаңычылдык жок болуп атат деп. Эми актер дегенде бейиштеги Эмил башка, нелегалдагы Эмил башка да. Эки такыр башка. Сен аны көрүп туруп Эмилди көрбөйсүң. Мисалы үчүн бейишти көргөндө Эмилди көрбөйсүң. Актер жакшы болсо иштешесиң да. Андан тышкары ал чогуу соавтор. Сценарийди чогуу жазабыз. Анан иштешкенде ал мени бүт билет, ийне жибине чейин. Мен кыйратып барып эле мынтигинт дебейм. Өзү кээде айттырбай эле, же болбосо мен билбей калган нерселерди өзү оңдоп кетет. Бул бир. Экинчиден ошол эле мисалы үчүн Айсанат бизде тартылды го. Мен кичинекей ролго чакырып байкап көрөм. Мисалы үчүн көп эле сериалдарга, эмелерге көп актерлор чакырабыз, байкайбыз кандай. Анан актердун чеберчилигинен тышкары мен эң биринчи ирет эмнени коем, бул адамгерчиликти коем. Командага кандай мамиле кылат,
Биз мисалы үчүн актерлорду өтө сыйлайбыз, бийик кармайбыз. Мен дагы бир эмем бар, сөзүм бар. Тыныгуу болду, любим актеров деп эле балдар келип, зонтигин кармап күн тийбесин деп, же болбосо журканын жаап, чайын эмесин берип, мен актердун жумушун эсептейм, бул эң оор дейм да. Ошол эле учурда мисалы үчүн биз акыркы сабак менен канча жүздаштык, агай менен канча жүздаштык, агайга чейин Бактиярды ким билчү эле мисалы алсак. Азамат, Таукел, Бектемир Мамаюсупов, Аида. Жаңы жүзгө мен өзүм да кызыктармын, жаңы жүзгө. Бирок эми жаңы жүз эле деп, мисалы үчүн туура келбеген адам мен ала албайм да. Мисалы үчүн бул нелегалды Эмилден башка мен эч кимди көрө албайм, чын айтканда. Ким ойной элет? Же болбосо Адилди, Эмилди менин оюмча эч ким жеткирип бере алмаган эмес да. Кийинки тасмаңызда кандай темада болушу мүмкүн? Кийинки тасмабызда билбейм, азыркы тапта сунуш түшүп атат. Мамлекет киночуларды колдой баштаптыр. Эми киночулар дегенде мендеги киночуларды да. Кандай десем, мен мисалы үчүн эми фестиваль тиги аркы берке деле көп кызыгым жок. Коммерциялык багытта. Коммерциялык багытта. Анан ошого бир эки теманы биз сунуштадык. Биринчиси билбейм кандай кабыл алышат, айтып берейин. Биринчиси зомбилер жөнүндө. Зомбилер, бирок ал жакта зомбиден тышкары түпкү ою бул мекенчилдик, мекен үчүн жанын берген жигиттер үчүн жөнүндө да. Экинчиси болсо Истерн деп коет го, баягы Совет доору жаңы келип орно элек кезинде көп кагылышуулар болду го. Анан кээ бир адамдарды жалган басмачы деп койду эле го. Басмачы жана баш кесел тигип деп. Ошолорду да бир сыйра башка көз караш менен карасакпы деген дагы бир бар. Бирок ошол эле учурда ал кызыктуу кылып, жана эми элдин баары Американын ковбойлорун көрөт. Биздин чабандарды деле, биздин ошол кездеги дыйкандарды деле, мергендер жөнүндө сону тартсаң болот да. Өкөтүң абдан кызыктуу тема экен. Мамлекеттик колдой баштаптыр деп айтып атканыңыз, бул ушул коммерциялык багытта дагы тарткан режиссерлорго байланыштуу айтып атасызбы? Негизи эле мамлекет тарабынан да катуу бир колдоо башталдыбы? Негизи мен ойлойм, мамлекет колдогон кинолор, мен негизи каршымын мамлекет акча бергенгечи, негизинен. Анткени мамлекет акча берсе, киночу көрүүчү жөнүндө ойлобойт. Ал бир эле көрүүчүнүн кишиси болуп калат да. Мисалы үчүн ал ошо дүйнөлүк немени карасаңар, ким берсе, ошонун эле бир эле көрүүчүгө кино тартып калышат. Ошол кишиге жакса эле, ошол киши отчетун кабыл алса эле, деп мөөрөн койсо эле бүттү депчи. Анан прокаттан ал чыгабы, чыкпайбы көп деле кызыктар эмес. Эмнеге? Анткени акчасын алар уже гонорар катарында, айлык манай катарында алып алышкан да. Бул биринчи. Бирок эгерде чын эле колдойм десе, мен ойлойт элем, кыргыз тасмаларына мисалы үчүн ошол эле НДСтен бошотуп койсо, мисал алсак. Кинотеатр болбосо да ошо Кыргызстандын тиги жарымы кинотеатр алат да, жарымын биз төлөйбүз. Ошондо бул өтө чоң колдоо болмок, мисал алсак. Же болбосо, мисалы үчүн биздин студияда ушундай кылабыз. Бизге келген балдарга айтабыз, мына алгыла, бизде бар техниканы алгыла, бирок биздин техника укмушта эмес. Мен мисалы үчүн мамлекет болсом, укмуш шарт түзүп бермекмин. Айтмакмын, келгиле тарткыла, эмне кааласаңар тарткыла, бекер алгыла депчи. Техникаңды бекер ал, павильонду бекер ал, эмени ал, бирок дейбиз. Биз чогултуп, мисалы үчүн ошол эле саламаттык сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги, ар кайсы министрликтер мындай пиарга акча коротушат. Ошол эле саламаттык сактоо министрлиги мисалы үчүн ролик тарталы. Эмне деп ролик? Кан басымың дайыма өлчөп жүр, анан диетаны туура карма, анан тиги пу деп акча бөлүнүп эптеп тартышат, аны деле эл көрбөйт да, мисалы үчүн. Сиз жана каржы маселесин айтып өтпөдүңүзбү? Мындан улам эми кино тартыш абдан көп чыгымга муктаж болосуздар. Мисалы, сиз айтып атасыз, нелегал эң чоң бюджетти камтыган тасмалардын тасманын бири деп, биринчи тасма болуп атат, аябай көп бюджет кетти деп. Акчаны кантип кайдан табасыздар?
Жакшы суроо. Биз негизи нелегалды көп издедик. Каржылоону көп издеп, анан бир жаш ишкер бала бар, Насыралы уулу Алмамбет деген. Ошол жигитке сунуштаганда ал идеяны жактырып, биринчи мындай нелегал жөндө дегенде эле эл хочей дейт да, ал дегенде эле, бирок деп туруп окуяны айтып берсең, бул башка жөндө экен деп, анан өзү ошол акчасын тобокелдикке салды. Өзү маңдай тери менен тапкан акчасын берди. Ошол себептен дагы бизде азыр чоң жоопкерчилик. Менин дагы чын айтканда эмнеге бияка кел дедим сиздерге да. Ушул үчүн дебейсиз. Акчаны чогулап актайлы дебейсиз. Ошо акчаны актайлы деген бир эме. Мисалы үчүн бейиштин продюсерлери, инвесторлору башка, нелегалдыгы башка да. Тасманын ошол акчалай жактан ошол эле акчасы акталбай калгандагы бир коркунуч болгон учурлар же тескерисинче акталбай калган учурлар сиздин өзүңүздүн карьераңызда болгонбу? Болгон, сөз. Андай тасмалар Кудайга шүгүр бир эле жолу болгон. Бул көк бөрү. Көк бөрү да укмуш кымбаттап кеткен тартып атканда. Биз ойлогон суммадан 2,5 эсе көп чыгып кеткен. Элестеткиле күндө бирден улак соесуң, анан тетинче аттардын жемели, чөбөлө укмуш болуп кеткен. Каскадерлор бар. Жан жадырганбыз кечке ошол жактан канча деген тонна деген суу кетти. Ошол акталбай калган да. Андан кийинкилери жакшы. Акталбай калып, ошол себептен биз апамды издеймдин в поисках маманын экинчисин тартканбыз. Ошол учурда да кредитке тартылып кеткен да, акча жетпей калып. Ошо кредитти жабалы деп. Нелегалды акташ үчүн мен Орто Азия аймагында кинотеатрга 400 000 киши алып келишим керек. Бул 3-4 мамлекеттин эсебинде айтып атасыз да кеминде. 400 000 киши ушул биздин киного келип көрүш керек да. Акташ үчүн эле. Акташ үчүн 400 000 киши. 400 000 кишинин добушун алып көрүлөчү. Же 400 000 кишинин подписчиги эле чогултуп көрүлөчү. Киного келмектүү акчасын берип да. Бул өтө оор. Мындай кинону бир гана Кыргызстан менен актай албайбыз. Ошол себептен биз Өзбекстанда дагы, Казакстанда чыгарабыз, Тажикстанда чыгарабыз, Кудай буйруса. Анан биздин оюбузда менин армандарым, менин кыялдарым орундалып келатат. Ошо кыргыз тасмасы дүйнө көрсө делек. Кудай буйруса, эми ушу нелегал Индияда көп кызык болушу мүмкүн. Бангладеште көп деле мындай кинотеатрлар жок экен. Бирок Индияда, балким ошо Кытай тарапта, Ошол эле Латын Америкада кызык болушу мүмкүн да. Ар бир кинодо негизи ушу ички жан дүйнөңдө эмне болсо ошону тартсаң, элге ошол эл сезе билет экен да, көрүүчү. Мекенчилдик деген ошо айткандай бизге бейиштей жерди насип этиптир, эми ошону барктап, эми азыркы тапта бүт мүмкүнчүлүктөр бар да. Азыр ошону колдонуп, алдыга озуп кетпесек, кайра эле артта калып калабыз да. Адамдык капиталды чыңабасак, биз деле ошол кезде падыша аскерине жем болгондой, азыр деле жем болобуз. Ошол нерселердин баары эле мени мындай ойлондурат. Жок дегенде ушул жактан дагы бир айтсамбы деген сөз бар.